Алгачкы жолу мындай демилге менен өтүп жаткан өлпөт тою ысырапкерчиликке каршы күрөшүүнүн алгачкы аракети болду. Үйлөнүү тойго кымбат баалуу 5-6 унаа менен чыкса, 50-70 миң сом чыгымдалат. Ал эми ат арабадагы ЗАГСка 10 миң сомго жетпеген акча чыгымдалды. Азыркы учурда кафелер бир адамга 100дөн болгондо 30 миң төлөйт. Азыр ушул курулган сахнаны мен арендага алып келдим. Бир күнгө 7 миң экен. Ашыкча чыгымдан четтеген мындай демилге колдоого алынаары шексиз дешет эки жаштын жакындары. Чыгымы аз той өткөрүп жаткан жаштардын ата-энелери өлпөткө эле чыгымды үнөмдөбөй, жөнү жок кымбат кийим-кечелерден кайра мейман чакырган каадыларды да кыскарттык дешет. Эконом болсун деп баягындай көө чакырды, кыз көрдүлөрдү дагы кыскартырып, ошолор дагы жок кылып, анан биз элге үлгү болсок, бизден кийинкилер дагы ушинтип неме кылса, анан баягы бири-бириге кийгизгедей сарпайларыбызды кыскартырдык. Кадамжай район борбору Пүлгөн шаардык аксакалдар кеңеши, аялдар жана жаштар комитети өлпөт тойлор үчүн жөнү жок ысырапкерчиликке жол бербөө максатында атайын комиссия түзүп, жакырчылыкка түрткөн көрүнүштү токтотууга коомчулуктун көңүлүн бурду. Ат араба менен келин күйөөдү ЗАГС тоюн өткөрүү максат кылдык. Эми илгертеден ата-энелерибиздин, ата-бабаларыбыздын салт санааларын, ашыкча ысырапкерчиликти биз дагы колдоп, балдарыбызга кийинки муундарга үлгү болуп өткөрүү берүү максатында ушул тойду ажы абанын үйдө уюштурдук. Кафе ресторандарда өткөрүлгөн орточо үйлөнүү өлпөт тойлоруна эң эле аз дегенде 100-150 миң сомдон көп акча сарпталат. Эгер бул көрсөткүчкө башка чыгымдарды кошкондо 500-600 миң сомду чапчыйт. Бул демилгени шаар бийлиги да колдоого алып, келечекте модага айлантуу зарылдыгын айтышат. Ушул салтты биз сактасак, ушул салтты улантсак, бул биринчиден ата-бабалардын урпактардын ошол салтты сактагандык болот. Экинчиден бул шаарыбыздын тургундарынын мындай жөнөкөйлүгүн билдирет деген ойдойбуз. Баткен облусу боюнча бир жылда 5 миңдей өлпөт тойлор өтөт. Жергиликтүү экономисттер бул тойлор үчүн ашыкча сапырылып жаткан акча облус боюнча 3 миллиард сомдон ашат деп эсептеп чыгышкан.